Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кече күнү Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалынан дагы бир маек берди. Бул албетте элге көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө коомчулуктун кызуу талкуусунда. Мына ушул багытта биз маек куруу максатында Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, коомдук ишмер Ахматбек Келдибеков мырзага келгенбиз. Ахмат мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бизге ушундай маанилүү маселе боюнча убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей кече күнү экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн маегинде бир топ катачылыктарды кетиргендиктери жана ошондой эле өкүнүчтөрүн дагы айтып өттү да. Биз сөздү мына ушул жерден баштасак. Мында эң биринчи айтты, эң көп өкүнгөн катачылыгым жана ошондой эле адашуу катары былтыркы президенттик шайлоо экендигин мүнөздөдү. Ал тургай элден кечирим сурады. Айтыңызчы, экс-президент муну менен эмнени айткысы келди, эмнени билдиргиси келди? Мен кече көрүп отуруп, бул адамдын дагы деле баягы президенттиктен кеткенин, сезбегендигин, элдин алдында кетирген күнөөсүн, кемчилдиктерин азырга деле моюнга албаган, ошону анализ кылбагандыгын. Бул президент учурунда кандай элден ажырымы чоң болуп калганы, бүгүн андан да чоң ажырым бар экенин байкадым да. Себеп дегенде бүгүнкү Кыргызстан ичинде болуп аткан окуя, элдин арасында жүрүп аткан сөз, мамлекетте жүрүп аткан иштен эч кандай кабатыры жок. Ошол тегерегиндеги 3-4 адамдан гана маалымат укканы, анан прессадан окуганы анча-мынча, колу бошосо башка иштерден. Ошону окуп ала, ошол гана маалыматты менен жүргөнүн мен байкадым. Өкүндүм дейт. Бунун эң өкүнүчтүүсү ошол 6 жыл президент болуп жүргөндөгү кетирген кемчилдиктерин кантип канча жылда мамлекет, эл ушуну жоюп кете алат, ушуну ордуна келтирет дегенине өкүнүш керек. Ошол жөнүндө ойлонуш керек. Ал эми өкүнүп атам, мен президенттик шайлоодо кетирген кемчилдик. Эмнеден кетирди кемчилдик? Андай болсо, биз бүгүн ойлонуп атабыз да. Значит, бул баягы президенттикте шайлоо башталарынын алдында сүйлөгөнүн бардыгы искренне эмес, мунун баары калп экен да. Бул өзүнүн ойлогон максатын, өзүнүн көздөгөн планына жетпей калып, ошого өкүнүп атат да. Өзүнүн жеке кызыкчылыгына өкүнүп атат. Бул ушу мен ошол өзүнүн жеке кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгынан, элдин кызыкчылыгынан бийик экенин да көрсөтүп койду. Мына ушундай эле суроонун катарында ушул тиги Атамекендин азыр камактагы лидери Өмүрбек Текебаевка негизи ошол кылмыш иши туура болгон, туура жаза алды дейт. Бирок ошону камабай деле койсом болмок экен, мыйзамга каршы туруп дейт. Бул эмне өкүнүчү болду? Эми бул биринчиден өзүн көрсөттү, мыйзамды каалагандай калчыган. Президент болуп турганда сот системасын, күч органдарын каалагандай колдонгонун. Мен кааласам мынтип каматып коем, кааласам алып чыгып коем деген сөздө бүгүнгө чейин айтып атпайбы, мен катта мындай аралашкан эмесмин жана ар бир саясий иш, ар бир саясатчыкты куугунтуктоодо бул жеке отуруп алып чечим кабыл алгандар бар. Ал боюнча мына соттордун кайсы сотту кантип чакырып алып, кантип чечим алыш боюнча материал дагы бар. Аны менимче сиз дагы ошол учурда көрсөтүп кетесиз деп ойлойм. Текебаевдин ошол миллион жөнүндө сөз болуп жүргөнү, бул жаңы президент болуп келгиче эле сөз болуп жүргөн. Ошол эле Абдрахманов айтып жүр, жана башка деп атпайбы? Бул ого чейин деле сөз болгон. Ага чейин ошол саясатчылардын арасында, элдин арасында ушул сөз таркап жүргөн. Ал мезгилде эмне үчүн ушул ишти сураган жок. Себеп дегенде ошол мезгилде Текебаевди бул пайдалануу, Текебаевдин колу менен көп саясатчылардан арылуу, ушундай ишти алып баруу боюнча Текебаевга керек болгон. Ал эми Текебаев бардык саясатчылардан арылгандан кийин, аларды түрмөгө отургузуп, куугунтуп бүткөндөн кийин Текебаев кереги жок болуп калып туруп, ошол иш эсине келип, ошону жандандырган. Бул мен айтатылым наданчылык деп айтам да, наданчылык. А бүгүн Текебаевдин эми өзүнүн баягы түрмөдө отурган срогу бүтөт. Чыгаарын сезип,
ошого паткалимдик кылып жатканы көрүнүп калды да. Ошого эптеп паткалимдик кылып эртең чыкканда мени катуу сөздөр менен фактылар менен сокпосун деп алдын ала жанталпасы деп ойлойм. Мына ушундай саясий негизде кылмыш иштери козголуп, ушундай багытта сиз дагы ушундайдын курмандыгы болдуңуз да. Кийин азыркы учурда кандайдыр бир кичине же болбосо мындай ачыкталган фактылар барбы? Мен сот процессинде дагы айтканмын, бүгүн дагы айтам. Эгерде ошол мага козголгон иштер боюнча мамлекетке бир тыйын зыян келсе, мени жоопкерчиликке тарткыла. Бир гана мен эмес, ошо менен чогуу иштегендердин зыянчылыгы болсо деп. Мага эч ким бир тыйын коюлган эмес, бир сом эмес. Ал боюнча кагаздар бар. Мына кагаздар, кече ал кагаздарды көрсөтүп атпайбы? Мен ушул жерде кагаздарды көрсөтпөй эле айткым келет. Ошол козголгон иштер боюнча кыска айтып кетейин, бул жөнүндө учуру келет, сот процесстеринде бүт каралат, ачык айкын. Атамбаевдинга мен жооп катары айткым келет. Атамбаев оозуна батышынча сүйлөп жүрдү. Бүгүн ошол адатын койбой, көрүнгөндү адамдын жеке аброюна шек келтирип сүйлөп атат. Менин аброюма шек келтирип сүйлөгөн боюнча мен сотко берем. Эгерде ошол сотко келип, ошол мага койгон ат коюп, ууру деп атпайбы, ошону келип далилдеп бербесе, мен соттон талап кылам, муну жоопко тартсын деп. Себеп дегенде ошол эле революция учурунда ушуну бийликке алып келген, ушуну баягы Жалал Абадта эсиңиздерде болсо керек, мас абалында чыкканына карабай, муну уулап койду деп, ал боюнча Азимбек Анаркулович өзүнүн интервьюсунда айтпады. Ушундай жетелеп жүргөн адамды бүгүн кузгун деп айтып атат. Ким буга укук берди? Ким Атамбаевга башка адамдарды кемсинтүүгө укук берди? Ачык эч кандай укугу жок. Ал бүгүн бизге окшогон эле адам. Экс дегени жакында алынат. Экс деген болбош керек. Кол тийбестиги болбош керек. Оозуна келгенди сүйлөгөн токтотуш керек. Мен ошон үчүн мына бүгүн да менин билген маалыматты караганда ошол кемсинтип сүйлөп, ар кимди каалаган атаган үчүн Апрель телеканалындагы Атамбаев өзү дагы жеке мыйзам алдында жооп бериш керек. Мен мисалы сотко берем. Мен ойлойм, калгандары дагы мен угушумча бүгүн сотко кайрылып атышканын мен уктум да. Анан мен дагы бир жолу Атамбаевга айткым келет да, эгерде түшүнө турган болсо, түшүнбөсө, түшүнбөгөн адамга миң айтсаң деле эч кандай пайда чыкпайт дебейби? Атамбаевдин ошол мезгилде, мына бүгүнкү күндө тирүү, ошол мезгилде ГКМны башкаргандар, следствияны башкаргандар, прокуратурада иштегендер, сот системасында иштегендер. Ушул Келдибековду камабайсыңар деп канча адамды иштен алгандары бар. Тастык бар, ошол справкалар бар буга киргизген. Себеп дегенде салык системасында 2.300.000 планга аз түшүп калды деп мени жоопко тарткан. Планга аз түшүп калды деп. Жогорку кеңеште көпчүлүк депутаттар кабыл алган нерсени мени жоопко тартты. Ал жерде эч ким бир тыйын жеген жок. Сосфонддун 4 жолу жабылган ишин, бүгүн Бакиевдер деп атпайбы? Ошо Максимдин учурунда, ага чейинки Максимдин учурунда козголгон ишти ошону колдонуп жасап атканы, анан ал иштин прокуратура өрттөнүп кеткенден кийин эптеп копияларды, бир нерселерди алып барып сотко өткөзгөнү бул мыйзам бузуучулук. Мына бүгүн ал архивде турат ошол копия. Себеп дегенде бир копия менен да соттун иши каралбаш керек сотто. Мына ушул сот процесси боюнча сизге айып тагылып, мына тиги акча да төктүңүз да. Негизи бул процессине сиз кайтасызбы же? Кайтам, сөзсүз түрдө кайтам. Мына азыр бүгүнкү күндө мыйзам иштей баштады, сот реформасы жүрө баштады. Мен айткым келет, Атамбаев өзү баш болуп, менмин деген юристтерди, менмин деген ошол прокурорлорду алып келсин, мен соттук процессте оппонент болуп берсин. Деп айткым келет. Анан ушул мурунку президентке айткым келет. Азыр айтып атпайбы, мен элдин алдында могул ишти кылдым, аны кылдым деп. Мен аны айтат элем, элге чыгайлы экөөбүз. Элге чыгайлы. Прессага чыгайлы. Бетме бет отуруп, кимдин ким экенин тактап алайлы.
экономикалык маселелер боюнча, саясий маселелер боюнча бардыгын тактасак болот. Себеп дегенде мына Кумтор маселеси эмне үчүн бүгүнкү чейин чечилген жок? Бул Кумтор маселеси боюнча кээде айтып коет. Кумтор маселеси боюнча бул биз депутаттык комиссия түзүп карай баштаганда эле, өкмөттүк, мамлекеттик комиссия түзүп карай баштаганда эле ошол Кумтордо иштеген бир юрист келип, мен анда спикер элем. Атамбаев эч качан бизди могу ачык айкындыкка чыгартпайт. Себеп десем, биз Атамбаев менен сүйлөшүп алдык деген сөзү мен эсимде да. Шайлоонун алдында биз бере турганда бердик деп. Эми алар кетти, качты, кетти. Муну текшериш керек. Бул бир. Экинчиден, жанагы музей боюнча айтып кетти. Азыр тест боюнча ачык айкын чыгат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар, чет элдик эксперттер ушулардын баардыгы иштеп атат. Бул эми Тажикстанга салыштырып айта турган бир эки цифраны гана айтып атпайбы? Тажикстан менен биздин тесттин курулушу экөө эки башка. Технологиясы дагы башка. Анын принцип иштери дагы башка. Ал жерде кандай тест курулганы, ал боюнча айтпайт. Ошон үчүн тест боюнча ачык айкын канча деген миллиард акча урдалганын айтканда элдин баардыгы түшүнөт өзү. Ал алыс эмес, жакын эле калды деп ойлойм. Экинчиден, музей боюнча айтып атат. Мына музейди мен моундай кылдым. Алак кетирген акчага макул. Ошол Эрмитажды жасаган деп айтты. Эрмитаждын ичиндеги кресло мынчалык кымбат болбосо керек. Кресло жөнүндө сөз болуп атат. Ошол жерге алып келинген аттын мындай скульптурасы жөнүндө сөз болуп атат. Ал жерде андай турбаса керек. Бул эми жөн эле өзүн актоо, калпайтуу, анын да чеги болуш керек да. Андагы чеги болуш керек. А гранит ташты көрсөтүп атат. Агана калган гранит таш эмес. Кайда кетти деген суроо. Эми адамдар, кээ бир адамдар ойлойт да, бак мен президент учурумда сүйлөгөндө ага элдер теңелгиси келген жок. Теңелгиси келген жок. Себеп дегенде мына Таласка барып, Талас нейли эл эмес деди. Нарынга барып силер малсыңар деди. Ошко барып алайлыктар капырсыңар деди. Ушул окшогон сөздөрдүн баардын эл теңелип, буга теңелген жок. Бул аны ойлоду окшойт, мен аябай акылдуу сөз айттым депчи. Бүгүн ошол адаты калбай, кээ бир саясатчылар тигиндей, бугундай деп айтып атканы, бүгүн бул мыйзам алдында жооп бериш керек. Ал мезгилде президенттик кол тийбестиги бар. Бүгүн мен ойлойм, бул жөнөкөй жаран катары ошол айткан сөздөрүнө жооп бериш керек. Мен мисалы сотко берем, сотко талап кылам. Апрель телеканалы менин ошол Атамбаевдин алган интервьюсундагы айтылган айыптарды эмне себептен көрсөттү? Бул биринчиден. Экинчиден, Атамбаев ошол айткан сөзүн сотто келип далилдеп берсин. Президенттер оор кылмыш жасаса, аларга ошо кылмыш ишин козгоп жазага тартуу маселесинде минтип айтты да. Иттин кожоюну болсо, кабыландын кудайы бар деп туруп, бул иште ошол президентти жана ошондой эле анын ошол тегерегиндеги туугандарын күнөөлөдү. Мен ушул сөзгө гана жооп бергим келет. Эми азыр эле айтып аттым, саясатчылар мындай бир кандайдыр сөз айтканда этият кылыш керек деп айткым келет да. Мен баягы бирөөнү ит, бирөөнү кабылан деп атат. Мен ошол айтылган сөздө кабылан эмес, мышыктын образын гана көрдүм да. Миолоп, эчтекеге алы келбей калган мышыктын образын көрдүм. Ушундай деп эле жооп берем да. Бирок мында айтты да, бул жерде деген бул Жээнбековдордун гана кызыкчылыгы депчи. Сиз эмне дейт элеңиз? Бул мыйзамды иштеп чыккан Курманкул Зулушев, Исхак Абсаматович Массалиев. Бул эки депутаттын мыйзамсыз түрдө Атамбаевден запкы жеген. Мыйзамсыз түрдө Зулушевду мисалы соттон четтетип кылбаганды кылган. Исхак Абсаматовичти түрмөгө отургузган. Эми мыйзамсыз тебелегени үчүн экс дегенди жамынып алып жүрө бербей, бул дагы жооп берсин деген, бул эң туура, эң туура. Себеп дегенде Конституцияда каралган депутаттын, ошол Конституция кабыл алган депутаттын ошол мыйзам Конституция кабыл алынгандан депутат болуп жүргөндө оор кылмыштын үстүнөн кармалса деп.
Ал муну каалагандай колдонду да. 10 жыл мурунку кийинки бул конституцияга каралбаган нерселердин баардыгын мурун башка конституция болуп турса да алып келип каалагандай камады, каалагандай чайкады да. Бул дагы жооп бериш керек. Мыйзам алдында жооп бериш керек. Мен дагы жолу кайталайм. Мисалы мен чет өлкөгө дарыланып кеткенде ушул Атамбаевдин тегерегиндегилер мага канча жолу чалды телефондон. Келбе, камап коет, келбе, келсең Атамбаев куугунтуктайт, камайт жана башканы. Мен туугандарымдан бери чалдырды. Бирок мен актыгымды далилдейм деп келдим го. Актыгымды далилдейм деп келдим. Соттук процесстин баш аягына чейин далилдедим. Бирок ага карабастан саясий чечим чыгарды. Экинчиден, жогорку соттун чечими чыгаары менен Атамбаев мага өзүнүн жуучусун жөнөткөн. Мына Икрам Илмиянов бүгүн тирүү. Икрам Илмиянов келип, менин күнөөм жок. Мен күнөөлүү эмесмин. Ахматтын камалышына күнөөлүү Текебаев, Салянова жана башкалар деп туруп, мага жуучу жөнөткөн. Мен айткам, да, мен детсаддын уровенде баламын. Мен айтып кой, ал немесине, анекдотуна. Ал анекдот деп айткам да. Мен күнөөлүү эмес деп бир гана адамдан эмес, 3 адамдан мага келип айтты. Мен күнөөлүү эмесмин деп айтып. Мен аны Кудайга койдум. Мен ошол мезгилде айткам, мен Кудайга койдум деп. Алла бар. Кудай бүгүн ошол Алла калп айткандардын бардыгын Атамбаевдин өзүнө көрсөтүп атат. Атамбаевдин ошол каалагандай Кудайдан да кыйын болуп кеткен кылыктарын бүгүн Кудай өзүнө көрсөтүп атат да. Мен жамандык каалабайм. Бирок өзү айткандай Кудай бар. Бардыгына Кудай бар. Мына ушул экс-президент менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тирешүүсү азыр элди да кооптондургандай түрү болуп атат да. Бирок деген Алмазбек Атамбаев айтты, жыл башынан бери биз ушул элдешүү үчүн бир нече адамды жөнөттүм, бирок мен бул кадамым алар туура эмес түшүнүп калышты дейт. Негизи бул тирешүү өзү кооптуу. Буга эмне дейсиз? Эми Сооронбай Шариповичтин ыймандуулугу, мисалы саясатчылар арасында, эл арасында, эми элдин көпчүлүк катмары билбейт, мурунку президенттин Атамбаевдин кандай кылган кылыктарын мен отуруп алып башкарам, эмне кылган кылыктары эл арасында айтылып жүрөт. Муну элдин жалпы катмары билбейт. Сооронбай Шариповичтин ыймандуулугу ошонун бардыгын ачык айтпай, бул эми макул эми элге айта турган маселе эмес деп, жаап жашырып мындай ыймандуу жолдо сабырдуулук менен жеген болсо жооп беришсин, урдаган болсо ордуна койсун деген саясатта кетип аткан. Бул канчалык ошол ачыктан ачык чыккан сайын бүгүн Атамбаевдин кайра интервью берип, кайра ар нерсени айтканы бул суу кечпеген нерсе. Ол өзүн өзү алдын ала актоо деп коет. Алдын ала актоо. Хорошо, андай болсо айтпайбы, мен күнөөм жок. Азыр өткөндөгү интервьюсуна салыштырмалуу мурун бардыгын таптаза аппак деп аткан. Эми бүгүн фактылар чыгып атканда айтып атпайбы, мүмкүн бирөө жегендир, бардыгын карабайсың, көрө албайсың, туда-суда деп. Бул өзүн өзү мен тиешем жок. Бирок мен ойлойм фактылар келип чыгат. Фактылар келип чыгат. Себеп дегенде ошол мезгилде иштеген премьер-министрби, министрби жана башкалардын эки башы жок. Эки башы жок. Ушул Атамбаев билбей, өздөрү жасап ошончо акча башка жака кеткени бул эки башы жок да. Коркпой ошончону жасаган, бул значит бул кишинин бардыгында маалыматы бардыгы. Маалыматы бардыгы да. Мына бүгүн чыгып атпайбы? Буну эч ким өздөрүнөн эле чукуп чыгарып атат. Азыр бул өзү дагы ушул мыйзамды тебелеп каалагандай башкарганы. Мен Сегизбаевга чалып айттым, могул ишти токтот дедим, жана башка дедим. Ким андай укук берди? Ким андай укук берди? Кантип кийлигишүүгө укугу бар. Анан кийин жаңы айтып атпайбы, Турциянын 50 миллионду мен кечтирдим деп. Эми уялыш керек да. Уялыш керек. Себеп дегенде ошол эле Минфинде, ошол эле өкмөттө кагаздар турат. Кайсы жылдан баштап ушул процесстен ошол 50 миллионду кечүү боюнча процесс жүрүп аткан. Мен спикер төрага мезгилимде официалдуу визит болгон Турциянын парламентине. Ошондо мага чалышкан.
Турциядан. Могул акыркы 5-6 жылда жүргүзүлгөн иштин негизинде түрк парламенти ратификация кылды, карызды кечтик. Сиз келип бир министрди алып келип, ушуну кол коюп, ушул ишти бүтүрбөйлүбү дегенде Атамбаев кызганып, министр да бербей койгон, башка кылган. Себептен мен ойлопмун да ал мезгилдечи, ал ошо менен кетип атканда биз жетишпей калдык деген кагаздар бар ал боюнча. Өкмөткө жазып жөнөткөнбүз. Мен телефон аркылуу сүйлөшкөм. А бирок мунун ою, мен президент болгондо келип ошону мен өзүм кол коюп, бул менин заслугам деп айтам деген оюн мен кийин түшүнүп атпайм. Мен бүгүн түшүнүп атам, эмне себептен бизди ошол парламентте ачык айткан адамдарды камаганы, себептен да ошол мезгилде биз буга өтө жолтоо болгон экенбиз. Бизди камап алып, мына бүгүн ошол проекттердин быкы бүт мындай кир нерселер чыгып атат, каалагандай жасаганы, бүгүн ошонун негизинде канча адамдар, канча семьялар, канча ошол мезгилде иштеген жетекчилер түрмөгө түшүп калды. Алар айтат, эртеби кеч айтып чыгат. Себеп дегенде Атамбаев эгер аларды күнөөсүз жоктой турган болсо, бул өзүнүн менин мынанча байлыгым бар деп мактанганын ордунда мына кагаздар бар, булар күнөөсүз жок деп айтып чыгат эле. Антип айта албай атат. Себеби билет. Негизи мына ушул байлыгы жөнүндө сөз болгондо Алмазбек Атамбаев дайыма айтат, бул менин ак мээнетимен топтогон ушул каражатым дейт да. А бирок ошо кечээкүнкү интервьюсунда мынтип айтты. Мени текшеребиз деп атышат Атамбаевди. А бирок деген мамлекеттин эсебинен байыгандарды текшербейби? Түлеев деди, ошондой эле сиздин атыңыз аталды. Мен айткым келет да, ушул суроо бергим келет, прокуратурага ушул пайдаланып суроо бергим келет. Атамбаев кыргыз мамлекетине бир завод курду экен. Бир завод. Кайсы заводду курду экен? Союздан калган заводдорду болбогон акчага алып ошону сатып байыдыбы? Бул биринчи суроом менин. Экинчи суроом, президент болуп жүргөндө өзүнүн алдында фонд түздү. Канчалык бул фондду түзгөнү мыйзамдуу. Ошол фондко чет элдик ишкерлерден, мына жер үй боюнча да канча акча түшкөнү ал ачык айкын билинип турат. Жана башка чет элдик ички ишкерлерден ошол фондко канча акча келип түштү. Эмне себептен ошол акчанын бардыгын фондду Атамбаев бүгүн иштен кеткенден кийин өзү менен чогуу алып кетип, ага Фарид Ниязовду жетекчи кылып коюп, бүгүн каалагандай пайдаланып атат. Ал Атамбаев деп берген эмес да. Ал акчаларды чет элдик ишкерлер, Кыргызстандын ичиндеги ишкерлердин бергени, Атамбаев ошол Кыргызстандын президенти болуп туруп ушул фондду курган үчүн берди. Ал фонд калыш керек эле. Бүгүнкү президенттин ыймандуулугу, сабырдуулугу ошого да кайыл болуп макул деп азыр каалагандай иштетип атат. Мен күч органдарына, прокуратурага кайрылат элем. Мыйзамдуулугу биринчиден ошол фонддун түзүлгөнү. Экинчиден ал кимге отчет берип атат? Канча деген акча, ошону тастыктап, далилдеп чыгыш керек. Ал элдин акчасы, ал жалгыз Атамбаевдин акчасы эмес. Экинчиден Атамбаевдин жаңы гранттарды бергени. Дайыр жолу мына элге түшүнүктүү болуш үчүн айткым келет. Россия мамлекети берген гранттын бардыгы, Кытай мамлекетинин берген гранттын бардыгы негизи биздеги америкалык авиабаза чыккандан кийин биздин экономикага кирип аткан 250 миллиондон ашык акчанын бир күндө чыгып кеткенине байланыштуу ошол Россия мамлекети, Кытай мамлекети бизге гранттарды көбүрөөк берди да, ошодон калган бюджеттеги тешикти жабыш үчүн. Аны Атамбаев каалагандай колдонсун деп берген жок да. Туурабы? Ол кыргыз элине, кыргыз мамлекетине берилди. Экинчи, ошол авиабаза чыккандан кийин экономиканы өнүктүрүү боюнча Россия бордош мамлекетибиз фонд түзүп, ал фондду кыргыз мамлекети үчүн түздү да. Кыргыз орус фонду деп түздү. Аны Атамбаевдин атында түзүлгөн фонд эмес да, мен мына фондду түзүп койдум деп. Анан мен мына экономист катары мен айткым келет, Атамбаев мен келгенде дейт, мамлекет сызга отуруп калган экен дейт. Мунун бардыгы жалган калп да. Жалган калп. Ошол мезгилдин талабына жараша бюджеттин аткарылышы, айлыктын көтөрүлүшү, мунун бардын сыраңып кетсе болот да.
Ал мезгилде доллар мисалы 30 сом болсо, бүгүнкү күндө 70 сом. Эгер бул цифранын разницасын ал түшүнбөсө, мен ойлойт элем аны өзү да ойлош керек. Себептен ошол мезгилде нандын баасы, мисал катары айтайын, 5 сом болсо азыр 15 сом да. Ошол мезгилде сиз бензиндин баасы 20 сом болсо, бүгүн 45 сом да. Ана мен келгенде мындай кылып, эмне иш кылдыңыз деген суроо жок да. Макул проекттер башталыптыр. Бишкек шаарынын ТЭСти курууда ошол жерде мен депутат катары стенограммада турат. Мен айтканмын. Ал ТЭСти реконструкция кылганын ордуна ошол акчага шаардын 3 бурчуна 3 ТЭС салып койсок болмок. Себептен ошол электр энергияны выработка кылып, андан тышкары ошол теплону ар бир микрорайону, кичи райондорго элге жеткизиш үчүн азыр бүгүнкү күндө жеткизе албайт. Жок, ал бул үчүн, мына коррупциянын схемасы үчүн мындай пайдалуу нерсе эмес болгон да. Экинчиден, Бишкек Ош альтернативдүү жолу. Бул келечекте керек жол. Келечекте биз курушубуз керек. Келечекте темир жол курушубуз керек. А бүгүнкү жолубузду карай албай жатып, элибиздин курсагын тойгуза албай жатып, ошончо акчаны кетириштин кереги бар беле? Бул дагы чоң суроо да. Ошон үчүн дагы кайсы проектти курдум деп мактанышы мүмкүн. Ипподромду 1 жыл мурун 100 миллион сомду короткон ипподромду бузуп салып туруп, миллиардтаган акча коротуп ипподром курду. Ошол миллиардтаган ипподромду курган жакшы. Куруш керек. Бирок ошону туура пайдалануу, андан бир мындай эффективдүү пайдаланыш үчүн мүмкүн мурунку жылда курулган ипподромду Ысык көлдө калтырып, ошол ипподромду Бишкектин бир тегерегине курса, бүгүн пайдаланса боло беле? Бүгүнкү күндө. Себептен ошол жерде концерт өткөзүп, ошол жерде ар түрдүү мероприятияны өткөзүп, скачкаларды өткөзүп, ат багуу жана башкаларды чоң түрткү болмок. Элге канча дейин иш болмок. Бул эми эффективдүү жагы да. Ал эми ар бир региондо ошондой келечекте курула турганы бул шарт. Курушубуз керек, өсүшүбүз керек. Экинчи, Газпром боюнча мен айткым келет. Да, газды мен өзүм ошол депутат болуп жүргөндө айтып жүргөм. Биз газдан мындай көз карандысыз болуш үчүн Газпром Россия же Казакстандын газ мекемеси болобу. Ушулар менен биз өзүбүздүн 50%, 49%, 51% партнер кылып алышыбыз керек. Себеп дегенде бизде газ чыкпайт, газ келиш керек. А бирок $1 сатып берген бул туура эмес деп эсептейм. Себеп дегенде бул биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн бирден бир көз карандысынын белгиси. Жок дегенде бир золотой акцияны алып калыш керек эле. Жок, карабастан сатылды. Сатылган менен биз мамлекет катары өзүбүздүн ошо мамлекеттин өзөгүн түзгөн нерседен ажырадык да. Туурабы? Бирок мына ушул сиздин камалышыңызда сиз парламентте байма-бай ошол $1 сатуу бул кыргыз газды туура эмес деп айтканыңыз үчүн дагы ушундай кылмыш иши козголду деп айтылып жүрдү да. Мен биздин фракцияда каралганда, комитетте каралганда, мен бүгүн учур келет атын атайм. Себеби ал министрлер бүгүн итак эле кыйналып жүрүшөт. Мага келип айтышты: Акмат Келдибеков, сиз бекер каршы чыгып атасыз. Мен айтып коеюн, мен сизди сыйлайм, урматтайм. Бирок ушу каршы чыга берсеңиз, палатага киргизсең, сизди камап коет деп мага ачык эле айткан. Мен айткам, камай берсин. Антип коркута албайт. Себеп дегенде мына пенсионерлер үчүн стратегический деп мыйзам кабыл алып, Аскар Акаевичтин учурунда аэропорттун 8% азыр эсимде жок. Кыргызгаздан, энергетика, ушул окшогон стратегический объектилерден биздин келечек муун ошол пенсияга чыкканда ушуларга кичине доход түшсүн деп туруп, ошол соцфондко закреплять берген. Мыйзам боюнча аны эч ким тигенге укугу жок.
аны өзгөртүш үчүн только парламенттин 3/2 бөлүгү ушундай чечим кабыл алыш керек да, көпчүлүк менен. Бирок андай чечим кабыл алынган жок. Булар ошону зорлуктап алды дагы сатып жиберди. Муну дагы прокуратура текшериш керек. Себеп дегенде ачык, айкын болуш керек да. Бүгүнкү күндө мына ушул Алмазбек Атамбаевдин ошо маегинде мындай деп айтылды да, былтыркы баягы президенттик шайлоодон утулуп калган Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иши бул жабылышы керек депчи. Эмне себептен мындай болуп атат? Бул жерден Алмазбек Атамбаев бүгүнкү күндө өзүнө саясий мындай бир достук издөө неме болуп атат да, баягы жанталпастык деп коет. Жанталпастык. Ошол мезгилде бүгүн аны айтып атканы, Бабанов качып жүрөт, мүмкүн мени колдоп, жаман ою ушу колдоп кетсе, мен өзүмчө саясий күч боло аламбы деген ой, тилекте гана айтылган сөз деп мен эсептейм. Жакында өткөн курултай боюнча, элдик курултай боюнча мен жийиркенем деди да. Анткени себеби ал жерде таза эмес адамдар көпчүлүгү ошондойлор чогулган деди. Ошону менен катар Азымбек Бекназаров Жээнбековдун жетелениме болбогондугун айтты да. Ушундай билдирүүсүндө дагы мындай деп кошумчалады. Ал жерде жалаң өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар чогулган, көпчүлүгү аларга кызмат керек, аларга тополоң болуп кетсе, алар бир жерден акча өнөп калыш керек, пайда табыш керек деди. Анан кузгундар деди. Атамбаевга ким чындыкты бетине айтса, ачуу чындыкты бетине айтса, адам айласы кеткенде ошонун бардыгын оозго албай турган сөздөр менен айта баштайт да. Бул 6 жылдан бери өзүн көрсөттү да. 6 жылдан бери көрсөттү. Атамбаев курултайдан эмес, курултай ошого чогулган бүт делегаттар, ар бир саясий партиялар ошол өздөрү взносун төлөп, катышып, ошону уюштуруп, бүт Кыргызстандын бүт бурчунан келген делегаттар Атамбаевга жийиркенип чечим чыгарып беришти. Атамбаев жийиркенген жок. Ошо элдин өкүлдөрү келип, Атамбаевга жийиркенүү менен чечим чыгарып беришти. Бир добуштан. Атамбаев ал жерге өзүнүн адамдарын жөнөтүп укса керек. Кандай гана сөздөр болгон жок. Атамбаев менен чогуу жүргөн ошол мезгилде. Атамбаев менен чогуу иштегендер Атамбаевга баа беришти. Булар, значит, курултай Атамбаевден кандай жөнүндө чечим чыгарганы, бул Атамбаевден жийиркенгени. Атамбаев жийиркенген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул баягы адамдын айласы кеткендеги айтылган сөздөр деп ойлойм да. Адам эгерде ушундай президент болду, өзүн саясатчы сезсе, ар дайым өзүн токтоо кабыл алыш керек да, токтоо сөздөрдү айтыш керек. Мына кече айтып кетти, ошол эле Турция менен болгон мамилесин айтты, Казакстан менен болгон мамилесин айтты. Эми мен бу жерден бир гана ошол мезгилде деле мындай бир ой кеткен, өзүм үчүн чечим чыгаргам, бул соо адам антип сүйлөбөйт. Бул элде бар го, элде сөз бар. Соо адам антип сүйлөбөйт. Мамлекетти башкарып турган соо адам антип сүйлөбөйт. Ошон үчүн мындай өзүнүн тарыхындагы, өмүр баянындагы справкалар жана башкаларды карап көрүш керек экен да. Коррупция боюнча күрөштө мындай деди. Бүгүнкү күндө мурдакы өзүнүн учурундагы караганда 2 эсе азайды деди. Коррупция менен күрөштөн түшкөн каражаттар, ошону менен катары мына кадр маселеси боюнча сүйлөп туруп, анда мынакей Райым Миллионго окшогондорду кызматка алып атат. Ахматбек Гелдибековду сиздин атыңызды айтты. Ошо кызматка алганда ошондой таза эмес инсандарды алып атат деди да. Эмне деди? Мен мындайда менин атым канчалык атаса, мен ойлоп атам, мен ошончолук бунун баягы бул инсандын чучугуна жете турган чындыкты айтып атыпмын да. Чучугуна жеткен үчүн мен атым атап атат деп ойлойм. Мен айтып коем, дагы көп чындыкты мен айтып чыгам. Дагы көп чындыктарды айтам. Бул биринчиден, экинчиден кадр саясатын мамлекеттүүлүктү
кадр саясатын бузган өзү. Өмүрүндө мамлекеттик кызматта иштебеген. Өмүрүндө мамлекеттик кызмат эмне экенин түшүнбөгөндөрдү алып келип кызматка койду. Тегерегиндегилерди. Өмүрүндө спецслужбада иштебеген адамдарды спецслужбага койду. Өмүрүндө бир уголовный ишти бетин ачып карабаган адамды алып келип генпрокурор кылып койду. Анысы аз келгенсип, ошолорго мисалы мамлекеттик сыйлык деген бул өтө чоң даража. Бул анын менчиги эмес. Менчигиндей таркатты. Мына бул өзүнө өзү берген жооп. Экинчи, жаңкы 8 миллиард деп айтып атат. Мен мына финансист катары мына мен бюджеттин бардыгын ачып карап чыктым. Атамбаев иштеп аткан жылдардагы бюджетти карап чыктым. Каяктагы 8 миллиардты айтып атат, мен түшүнбөй атам. Мүмкүн түшүнө кирген цифраны айтып алгандыр. Түшүнө кирген цифраны. Эми 8 миллиард каяктан келип түштү, канча келип түштү, кайсы иштен келип түштү, аны конкретно айтыш керек. Анан жөнүнө отуруп алып туруп, мынанча келип түштүр деп бирөөлөр түзүп койгон цифраны айтып койсо, ошону айта бериш бул уят. Уят нерсе. Анын бардыгы отчетто республикалык бюджеттин аткарылышындагы мыйзамда катталып, ошодон карап туруп айтыш керек. Могул акча эмне негизинде түштү депчи. Анан жер үй боюнча бул кыянаттык деп эсептейм. Мамлекетке түшө турган миллиарддаган доллар түшө турган нерсени 100 миллионго берип коюп бүгүн мактаныш, бул кыянаттык. Экинчи, канчалаган алтын жана кен байлыктарды кимдерге бергени боюнча бул өзү жакшы билет. Азыр ошол мезгилде иштеген министрдин колго түшкөнү дагы көп нерсени ачыктайт, айкындайт. Кантип лицензия берилгендерди айкындайт. Бул боло турган нерсе. Эми мына кадр саясаты деп өмүр бою милициялык органда милиция болуп иштеген адам недр, промышленность, энергетика боюнча министр болду. Бул туура саясат. Туура саясат. Туура эмеспи? Ошондой эле башка тармакты алып көрөлү. Башка тармактарды. ГКМБга айыл чарба институтун бүткөн адамды барып жетекчи койду. Бул туурабы? Мына мен эки эле мисал айтып кетейин. Мына ошол эле Матраим Ырайым бул Акаевдин учурунда ушул 4 президенттин учурунда иштеди. Өзүнүн учурунда 6 жыл чогуу иштешти. Эми бул бүгүн Матраимди айтып чыкканы Ырайымды себеп дегенде болгон эле күнү Матраимдин кайнежеси менен Атамбаевдин кызы Стоянка талашып урушуп кеткен экен. Ошонун негизинде экөөнүн ортосунан чыккан нерсе. Экөөнүн ортосунда чыккан нерсе да. Экинчи айткым келет, коррупция дейт. Коррупция эмне экени азыр чыкканда эл түшүнөт. Эл түшүнөт да. Азыр көзгө сайып айтып көрсөтүп атса дагы, муну мойнуна албай аткан мен таң калам да. Жаңкы жомок катары айтып атат. Мен бир айда 26 миллион доллар алдым деп. Мен официалдуу түрдө айтат элем. Атамбаев менен менин акыркы 10 жылда мамлекетке официалдуу түрдө өткөзгөн декларациясы алып чыгып туруп элге коелу. Элге коелу. Ошол бир тыйынына чейин ким көрсөттүр, ошол жерде канча акча бар экен, канча акча жок экен. Эми мен миллионер, миллиардер болгом деп эле мактанат. А миллиардер болсо эмнеге анда Түлеевден 100 000 доллар карыз алып бербей жүрөт? Не себептен ошондо кээ бир бизнесмендерден мен билем аты жөндөрүн. Акча карыз сурап жүргөндөрүн билем. Шайлоого барам деп. Эми каякта андай болуп чыга келди билбейм. Уят да декларация көрсөтсүн. Ал Кыргызстандын өмүр бою Кыргызстандын жараны болгон. Мен Турцияда официалдуу түрдө бийликтен мен суранат элем. Ушул запросту баарын жөнөтүшүн прокуратурадан мен официалдуу түрдө кайрылам. Кат менен кайрылам.
как гражданин катары Турциядан барып текшерип келиш керек. Анан бизде канча салыгы төлөндү, канчасы ушул жерге келди ошол акчанын. Анын баарын текшерип коюш бул элементарный эле нерсе. Мынакей бүгүн Себеп мен эмне себептен айтып атам? Мен Атамбаевдин 2010 жылдагы, 2007-8 жылдагы декларациясын мен окугам. Мен салык инспекцияда иштегемин да. Мен окугамын. Аны азыр өзгөртүп алып барын тактап койду дейт. Бирок анын копиялары ошол жерде сакталган. Ал ойлобосун бардыгын жоготтум деп. Сакталып жүрөт, ал ачык айкын эле чыгарып койсо болот мунун бардыгын. Бүгүнкү күндө сизди ушул президенттин бир тууган иниси, азыр Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков менен жакын болуп, тойлошуп, ушундай майрамдашып жүрөт деп айтты да. Ошондой жакынчылык бул кандайдыр бир сиздин бир кызматка барууну көздөгөндөй кылып айтты. Сиз эмне дейт элек? Мен эч кандай кызматка барайын деген оюм деле жок. Оюм дагы жок. Бул биринчиден, экинчиден Сооронбай Шарипович менен мен 90-жылдан бери таанышмын. Мындай жакын агайыны катары. Кийин саясатчы катары. Ошол жылдардан кийин Асылбек Шарипович менен деле мына чогуу иштештик, депутат болдук. Бир жерликпиз, кичи мекенибиз бир, Ошо областынан болобуз. Жамандык, жакшылык. Жусуп Шарипович менен чогуу иштедик өкмөттө. Мен айткым келет да, мындай баякы депутат болуп жүргөнүбүздө тойлорго чогуу барабыз, депутаттардын тоюна, тааныштардын тоюна. Бирок мен мына депутаттан кетип, соттук иштерим бүткөндөн бери мен болгону 1, 2, 3 жолу Куран окутууда чогуу болдук. Куран окутуу жерлер чогуу болдук. Мына тойдо, 1-2 тойдо эл чакырган жерде болдук. Анан кийин бул айтып атпайбы, Атамбаев айтып атат, мына мен алар миллиондогон акчаларга үй курду деп. Мен айткым келет, биз миллион эмес, эл катары эле үй курганбыз. Ошол үйлөрдө жашайбыз. Миллиондогон долларга үй курган өзүгө айтып атпайбы? Эми кичи мекениме, өзүмүн айылыма деп атат. Президент болгонго чейин атасынын үйүн ремонт кылып койгон эмес, ал жөнүндө өзү кино тартып чыгарган. Кудайга шүгүр, биз президент болбосак дагы ата бабабыз киндик каныбыз аккан жерде, тамган жерде ата бабабыздын үйүн ремонт кылып, бүгүнгө чейин сактап, кармап келатабыз. Апабыз жашайт, бир туугандарыбыз жашайт. Эч качан эч жака качкан эмеспиз. Качпайбыз да. Мен дагы жолу кайталайын. Атамбаев мен ошол чет өлкө дарыланууга кеткенде канча жолу мага звонок этtirdi, келбесин деп. Мен айттым, мен келдим го. Келбей эле жүрө берсин. Эчтеке болбойт деп. Жок, мен леченияны алгандан кийин келдим. Айтпай келдим. Айтпай бир күндө келдим. Мен сот процессти барына эртеси эле сотко кайрылдым, мен келдим деп. Булар ойлогон, өзүндө ойлосо керек. Келбей коет деп. Жок, мен келдим. Себеби мен акмын, мен эл алдында, өзүмүн үй бүлөмдүн алдында, жеке өзүмүн ар намыстын алдында мен соттук процессте далилдешим керек эле актыгымы. Ал боюнча бүгүн видеолор бар, ал боюнча стенограммалар бар, ал боюнча ошол сотто жүргүзүлгөн протоколдор бар. КСДП партиясындагы ажырымды экс-президент мындай деп айтты, саткындар деп айтты. Анан кийин жанагы Атамбаевсиз КСДП партиясы дегенде бул мыйзамсыз деп чыгып олтурат да. Негизи бул эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз? 2011 жылы мына бүгүнкү депутат болуп жүргөндөр, Республика партиясы, Ата журт партиясынын мүчөлөрү, СДПК партиясынын мүчөлөрү бардыгы билет. Эгерде 2011 жылы Атамбаевди премьер-министрликтен кетиребиз, коалицияны бузабыз дегенде, мен сактап калбаганда бул киши эч качан президент болбойт эле. Мен ошол революциядан кийинки кырдаалды эске алып, анан биздин
республика, ата жұрт, СДПК-нын кол коюп 2 жылга чейин бул келишимди бузмай жок деп, бул ал бүгүн документ бар да. Ошол жигитче келишимди бардык депутаттар, лидерлер кол коюп 2 жылга чейин биз туруктуулукту орнотобуз, экономика жылдырабыз деп кол койгон нерсени мен ошол кол койгон кагазды бийик сактап, ыйык сактап, жигитчилик деп туруп мен Атамбаев сактап калгам. А бирок ошол 2 жыл өтпөй мени спикерден кетирерди. Булар бузду го. Бузду. Мен ошол мезгилде Атамбаев экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Мына аны эч качан тана албаса керек. Кабинетине кирип сүйлөшүп, эмне экөөбүздүн ортобузда келишпестик, бирибизди кечирбестик эмне кетти эле десем, андай кеткен жок. Андай жок, кечирбестик жок, бирибиздин ортобузда эч кандай андай жок. Кыргызстанда бир президент болуш керек, сен спикер болуп олтурсаң, эч качан мен башкара албайм деген өзүнүн оозунан чыккан сөз бар. Мага каалаган посольствого барасыңбы деген да сунуш болгон. Каалаган посольствого. Бирок мен кеткеним жок. Мен макул, мен кызматтан кетсем кетермин. Бирок бүгүнкү күндө ошол өзүнү ошол уюштуруу бүгүн мына Каптагаев ал жөнүндө ачык айкын айтып чыкты, кандай уюштурганы боюнча. Ал боюнча Текебаев айтып чыкты, кантип уюштуруп ушул кызматтан алыш боюнча кандай иштер жүргөнүн ачык айкын айтылды да бул иштин баардыгы. Эмне себептен бизди куугунтуктап отургузду? Ал боюнча саясатчылар өзүнүн үзөңгүлөш болуп жүргөндөрү бүгүн айтып чыкты. Мунун баардыгы бул бийликти өз колуна алып, буга эч ким мындай жолтоо болбош керек эле. Бизди тазалагандан кийин Текебаев жолтоо болуп атты, Текебаев дагы алып барып отургузуп койду. Мен бул сөз менен эмне айткым келет? Мамиледеги саткынчылыкты мен далилдеп бердим. Ким саткынчы эмес. Ал эми партиянын ичиндеги бүгүн болуп аткан иш, ал партиянын иши, ал анын мүчөлөрү. Мисалы мен дагы кийлигише албайм ага. Бүт Кыргызстандын аймагында көп област, аймактарда, райондордо, областтарда съездин өтүп атканы Атамбаевсыз деген. Бул ошол далил болуп эсептелет да. СДПК партиянын көпчүлүгү, мүчөлөрү, негизги мүчөлөрү Атамбаевсыз деп атканы бул ошого далил болуп эсептелет. Эгерде бул түштүк региондо өтүп, ошол жактан башталса, айтмак, бул жерде булар уюштуруп атат, азыркы президент уюштуруп атат, анын бир туугандары уюштуруп атат. Жок. Онун бардыгы ушул Чүй өрөөнүнөн чыгып, анан башка областтар менен секин бүтүп келатат. Буга туура баа бергенди үйрөнүш керек да, өзүчү. Анан кийин эле оозго келген сүйлөп, меники туура экен деген токтотуш керек. Мына ушул маегибиздин аягында мындай сөздү айткым келет да. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мынтип айтты сөзүнүн аягында. Элди алдаса болот, бирок көпкө чейин алдаганга болбойт депчи. Бүгүнкү кырдаал кандай деп ойлойсуз? Бүгүнкү кырдаал мына элди алдаганга болот, бирок көпкө чейин болбойт деген бул эң туура. 6 жыл элди алдады. 6 жыл. Мен ар дайым цифра менен сүйлөйм да. Тышкы карыз 3 эсе өстү, почти. Анын ичинде тышкы карыздын 41,42%-ын экспортный импортный банк Кытайдан алган. Биздин мамлекетке ыңгайсыз кредит тап келип койду. Биздин мамлекетке ыңгайсыз, экономикасы пайдасы келбеген кредит тап келди. 1,7 миллиард доллар ушу Атамбаевдин учурунда ошол жактан келди. Бүгүн ошонун мына түндүк түштүк жолу, ТЭС, датка кеми ушунун бардыгын чыгып атат. Бул бир. Экинчиден, бюджеттин дефицити 2 жолу өстү. 2 эсе өсүп кетти. Жылдан жылга ошол тешикти жаба албай кайра көбөйтүп келатабыз. Бул ачуу чындык. Тариф канча эсе өстү электр энергия өзүңүздөр төлөп атасыздар. Бул ачуу чындык. Адамды уровень жизнь деп коет, жашоо деңгээли канчага түштү. Мен элементарный эле айткым келет, мына
93-94 жылы ошол Ош базарынын тегерегинде эл эски кийимдерин, эски буюмдарын алып чыгып сата баштаган. Бүгүн ошол убакыт келди да, ошол 6 жылдык Атамбаевдин башкаруу системасында азыр карасаңыз ошол жерде эл жакырдыгынан акыркы өзүнүн буюмун алып чыгып сатып атат. Ошол 6 жылда түзүлгөн, ошонун бардыгын талкалаган нерсени бир жылда оңдош кыйын да. Ага жардам бергендин ордуна бүгүн кайра саясат кылып олтурат. Бүгүн кайра саясат кылып, элди экиге бөлүп, бири менен бири кагыштырып. Аны айтып атпайбы? Тиги Кыргызстандын бүт региондорунан мага келип атат деп. Мен пофамильно айтып берем кимдер чакырып аткан. Кимдер жалдырап жүрүп чакырып атканы, киргенин эле акча берем деп аткандар. Бүгүнкү колдоп, сүйлөп, кээ бир прессалар, кээ бир саясатчылар, кээ бир адамдардын колдоп сүйлөп атканы, анын баарын акча сүйлөтүп атат. Канчадан акча берем дегенде, мен пофамильно айтып берем. Ошол барбайм десе бир адамдарга, мисалы ошол эле спортсмен балдар, башы көрүнгөн балдарга 10-15 жолу звонок чалып келип кет, бир келип кет деп. Бул эми жалган да, биз билебиз да. Ошон үчүн мен калайт элем, мен айтар элем, ар нерсенин чеги болот. Чеги болот. Жооп бере турган учур келди, жооп бериш керек. Андан көрүнгөнгө одоро салбай, кылтактабай, кайтактабай жооп бериш керек. Ахматбек мырза, бүгүн ушул маанилүү коомдо өтө кызуу талкуу болуп аткан экс-президенттин билдирүүсү боюнча бизге өз пикириңизди, өз көз карашыңызды айтып берүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин болсо мындан аркы келечек иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сиздерге, сиздердин ишиңиздерде ийгилик каалайм. Журналисттер ар дайым чындыкты жеткизиш керек, бирөөнүн кулу болбош керек. Мына мен ойлойм, чындык сөзсүз түрдө жеңет деп. Чындык ийилет, бирок ал сынбайт. Ал сөзсүз түрдө жеңет. Муну тарых тастыктап жүрөт. Тарых тастыктап жүрөт. Ишиңиздерде ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кечээ экс-президент Алмазбек Атамбаевдин атайын өзүнүн билдирүүсү боюнча Жогорку Кеңештин мурдагы спикери жана ошондой эле коомдук ишмер Ахматбек Келдибековдун көз карашын уктуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.